Саламатсыңарбы? Мен ошо Enel International компаниясында акча табуу ыкмасын айтып берейин, маркетинг планын. Биздин компанияга регистрация бесплатно. Силерге компания өзүңөрдүн ID номериңерди бекитип берет. Бул ID номер пароль менен берилет. Бул силердин личный офиске доступ болот да. Ар бир айдын 1-нен 31-ине чейин ушул айдиңерге бал топтойсуңар. Бизде ар бир продукциябыздын өзүнүн балы бар. Мисалы, Energy Diet болсо, Energy Diet коктейль 18 балл берет. Чай болсо 2,5 балл берет. Ошентип бир айдын ичинде 1-нен 31-ине чейин 200 балл топтосоңуз, сиз 8.000-ге жакын акча 8.000 сомго жакын акча таап аласыз. Анын ичинен 3.045 сомуна компания сизге подарочный бонус деп берет. 5.000-ге чукул акчаны акчалай аласыз да. Бул биринчи ай. 200 балды кантип топтош керек? 200 балды мисалы 35 же болбосо 70 PV деп коебуз. Ошо балын өзүңүзгө продукция алышыңыз керек болот. Себеби өзүңүз колдонуп көрбөсөңүз башкаларга айтуу кыйын болот. Ошондуктан где-то 35-70 баллын сиз өзүңүз алсаңыз, өзүңүз үчүн продукцияны, калганын 200 баллга кардалдарыңыз менен клиент аркылуу топтосоңуз болот. Ошентип биринчи айда 8.000 сом акча таап аласыз. Эми экинчи айда сиз экинчи айда ошондой эле 200 балл жапканды үйрөндүңүз. 200 баллды жаап аласыз, себеби клиенттериңиз дагы көбөйөт. Анан астыңызга 5 киши жазсаңыз экинчи айда, өзүңүз эмнеге үйрөнсөңүз ошону өзүңүздүн менеджерлериңизге үйрөтөсүз. Ошол сиз 200 баллды жапканды үйрөндүңүзбү? Ар бир менеджериңизге 200 баллдан жапканды үйрөтөсүз. Бул жерде биздики эми бул жерде дельта счет деп коет, ошо вознаграждение, кэшбэк деп коет. Алган продукцияңызга кайра акча кайтарылып берилет да. Башкаларга сатуу менен 200 баллды топтогонду үйрөндүңүз. Ошон үчүн сиз могу 5.000 сом плюс подарочный бонусту тапканды үйрөндүңүз. Андан сырткары бонус наставника деген бар. Ошол сиз чакырып келген менеджерлер, астыңызга жазылган менеджерлер 200 баллдан 70 баллдан кем эмес жапса, сиз болсо 200 балл жапканды үйрөтөсүз. Ар бирөөнөн 1000 сомдон түшөт. Ар бирөөнөн 1000 сомдон аласыз. Мисалы, бул жерде 5 киши болуп турат. Ар бир кишиден 1000 сомдон болгондо сиз 5000 сом табасыз. Эмки айда дагы 5 киши табасыз. Алар дагы 70 баллдан кем эмес жасаса, алардан да 5000. Булар дагы ай сайын ошо 70 баллдан кем эмес жасап турат. Ошондо экинчи айда мисалы 5000 сом тапсаңыз ар бирөөнөн, экинчи айда 10.000 сом. Үчүнчү айда дагы 5 киши кошулса 15.000. Ошентип 20.000 дагы 5 киши кошулганда. Ошентип бир жылдын ичинде 100 киши подписка кылсаңыз, ай сайын ошо менеджериңердин активациясынан эле 100.000 сомдой акча таап турасыңар. Бул бир. Анан ошо бонус наставника деп коебуз, ар бир кишиңер товар оборот жасаган үчүн. Анан бизде групповой объем деген нерсе бар да. Могу өзүңөрдүн номериңерге алган номериңерден өткөн балдар, бул сиздин личный объем деп аталат. Групповой объем болсо, ошол баарыңар биригип, анан сиздин менеджерлериңердин личный объемдору баары биригип групповой объем деп аталат. Бул групповой объемду эми санайлы, 5 киши 200дөн кылганда 1000 балл болуп атат. Өзүңүздүкү кошулуп 1200 балл болот экен. Ошо 1000ден кем эмес балл кылсаңар, сиздики бул жерде 1200 балл болуп турат. Анда компания сизге бул акчалардан тышкары 7% төлөп берет. Муну групповой, баягы структурный гонорар деп айтып коет. Бул дагы вид бонуса, то есть подарочный бонус, кэшбэк, бонус наставника и ошондой эле структурный гонорар. Групповой объемуңуз 1000ден кем эмес болгондо 7% төлөп берет компания.
Эми санайлы, могу жерде сиздики 200 балыңыздан 8.000 сом табасыз экинчи айда. Ар бир 5 кишиңизден 1000ден болгондо 5000, баары бирге 13.000. Могу жерде 7%, ошондо бул айда 15.000ден 20.000ге чейин акча табасыз. Групповой объемуңуз эми бул кишилердин кийинки айда бул кишилердин кишилери келип баштайт. 5 кишиден чакырышат булар дагы. Сиз дагы жаңы кишилерди чакырасыз. Ошентип 2000 балл жабасыз групповой объем. Ошондо компания сизге 14% төлөп берет. Структурный гонорар. Анда 20дан 30.000 сомго чейин акча табасыз. Бул уже 3-чү ай деп коелу. 4-чү ай деп коелу. Ошол кишилериңиздин өзүңүз чакырган кишилердин кишилери өзүнүн кишилерин чакырып баштайт. То есть 3-чү линияңыз кетет. Бул жерден сиз дагы өзүңүз 1-чи линияңызга дагы кишилер чакырган болосуз. 2-чи айда чакырган кишилериңиз өзүнүн кишилерин чакырган болот. Ошентип отуруп, групповой объем 3000 болот. Анда компания сизге 21% төлөп берет. Ошол 3000 болгон бул лидерская позиция болуп калат уже, стар деп коет. Стар деген квалификацияны жабасыз, то есть звезда. Анда сиз 30.000ден 50.000 сомго чейин акча таап аласыз. То есть компания сизге ошончо төлөп берет зарплатаңыз. Кантип Мерседеске жетиш керек? Биздин компанияда мен айткандай эле, баягы биз сүйлөшкөндө мен айтпадым беле, Мерседес автобонусу бар. Мерседеске кантип жетиш керек? Ошол сиз мисалы астыңыздан 3 ушу могу окшогон өзүңүз звезда болосуз да, анан кийин уже астыңыздан 3 звезда өстүрүп чыгасыз. 3 жылдыз стар. Ар бирөө 3000 балдан групповой өзүнүн групповой объемдору менен сизге 3000 балдан берет. 9000 болуп атабы, биякта боковой деп коет. Башка адамдарыңар менен жок дегенде 1000 балл жасасаңыз 10.000 балл болуп атабы, ошондо групповой объемуңуз 10.000 балл болгондо, так 10.000 балл болгондо сиздин квалификацияңыз DS деген квалификация болот. DS деген квалификация, и ушуну 6 ай кармасаңыз, сиз кармайсыз, себеби бул звездаңыз дагы мен дагы DS болом деп, мен да Mercedes алам деп өсөт. Эгерде 6 ай кармасаңыз, компания сизге Mercedes-Benz автобонусун ыйгарат. Бул подарок аласыз белекке. Эч кандай лизингке эмес, эч кандай кредитке эмес, кадимки эле бесплатно подарок аласыз. Бул Mercedes'тин баасы $42.000 турат. Бул мезгилде сиздин доходуңуз 100.000ден 250-300.000ге чейин, 300.000 сомго чейин болот. Мерседесиңиз $42.000 Мерседес, 18-чи жылды жапсаңыз, бул квалификация DS'те 18-чи жылкы Мерседес аласыз. Эгерде 19-чу жылы жапсаңыз, анда 19-чу жылкы жаңы Мерседес салондон сизге берилет, масловый. Новосибирскиге барып айдап келесиз. Бул DS квалификациясы эң акыркы квалификация эмес. Бул только башы деп койсом жаңылбайм. Себеби астыда дагы 6 квалификация бар. 6 квалификация. Ошол ар бир квалификацияны жапкан сайын сизге компания андан дагы жакшы класстагы Мерседестерди ыйгарып турат. И бул жерде акчаны уже санабай эле коелу, өтө көп. Ошон үчүн бул компанияда аябай бул бизнести биринчи орунга коюп, аракетиңизди жасап, 1 жыл аябай катуу иштеп койсоңуз, ушундай жетишкендиктерге ээ болосуз. Доходуңуз 100.000ден 250.000ге чейин чыгат, автомобиль Мерседестүү болосуз. Бул Мерседес Кыргызстан боюнча бизде 3 киши алды акыркы 2 жылда. 2 айдан кийин дагы 2 киши алат, андан кийин дагы Мерседестер кете берет. Мындай болуп көргөн эмес Кыргызстан боюнча сетевой бизнестин тарыхында. Деги эле негизи дүйнөлүк тарыхта мындай болгон эмес, себеби биздин компания 2013 жылдан бери, ушул автобонус кошулгандан бери 500дөн ашуун адамга ушундай Мерседестерди ыйгарды. Мындай болуп көргөн эмес. Ошон үчүн бул компания менен иштеш керек. Биз менен болуңуз.